Анан Райым миллион деген бар экен. Райымдын ушундай жести болот бул. Ушул Матраимов маселесинде Атамбаевчилер сүттөн ак болгусу келет. Райым миллион бул атты билбеген, аны укканда кыжыры келбеген бир дагы кыргызстандык жок болсо керек. Алмазбек Атамбаев президент болуп турган учурда Райым Матраимов бажы кызматындагы майлуу кызматтарда отурган. Райым Матраимов 2007-2013 жылдары 5 жыл бою мамлекеттик бажы кызматынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы. 2013-2015 жылда болсо ошол эле кызматтын түштүк башкармалыгынын башчысы болгон. Ал эми 2015-2017 жылы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматын аркалаган. Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсом, кийин эле сиз Райым миллион атка кондурдуңуз. Райым Матраимовду Райым миллион кылган Атамбаев экенин ал өзү деле айтып чыккан. Жада калса үй бүлөлөрү менен катышы бар эле. Сиз мени жакын мамиледе болуп, үй бүлөлүк сыйыбызды көрсөтүп, Раматылык апабыздын колунан чай ичип, батасын алдыңыз. Эсиңиздерде болсо, Алмазбек Атамбаевдин тушунда Райым миллион гана кызматтан кызматка көтөрүлбөстөн, анын бир туугандары да креслого отурушкан. Мисалы, Райым Матраимовдун агасы Искендер Матраимов Алмазбек Атамбаев негиздеген СДБК партиясынан депутат болгон. Матраимов Атамбаевдин ишенимдүү адамы болуп, партиясына колдоо көрсөтүп келгенин өзү деле айтып чыккан. 2010 жылдан тарта сизге жана сиз башында турган партияга ар тараптуу көмөгүмдү берип, колдоо көрсөтүп келдим. Мамлекеттик кызматта көп жылдар бою эмгектенген Райым Матраимов миллиондогон байлыкты топтоого жол ачкан коррупциялык алешемдиктерди жалгыз жасай алмак эмес. Андыктан Атамбаевчилердин Райым миллионго тийишибиз жок деген актануулары суу кечпейт. Матраимов маселесинде Атамбаевчилер сүттөн ак болгусу келет да. Биз аны тааныбайбыз, биздин адам эмес, башкалардыкы дегендейчи. Биринчи бажыдагы коррупцияны гүлдөткөндөрдү бөпөлөп, көкөлөтүп өстүргөн ошолор болгон. Атамбаевчилер болгон. Бажы кызматында Райым Матраимовдой коррупционер турганда кантип бул мекеме мамлекетке киреше алып келмегиле? Атамбаевдин учурунда бажы кызматы жылдык планды аткара албай, тескерисинче минус менен жылды жыйынтыктап жатканын депутаттар айтып чыккан болчу. Таможня жылдын башында бюджетке прогноз берип атат 5,9 миллиардтан биз импорт кирет деп, азыр 4 миллиард гана божомол деп туруп, 5,9 миллиардта 32 миллиард доход беребиз деп атат, азыр 4 миллиардтан дагы 32 беребиз деп атат. Мен эми айтып коеюн, бизнесмендер келип атат. Өзбекстандан Россияга товар чыгарат экен, Чимкенттен чыгарат экен. Биз ошону Оштон чыгаралы десек дейт, $2,000, $3,000 сурап атат дейт. Сиз өткөндө бул кишиге выговор бердиңиз. Бул кишинин замы бар экен, мен билбейт экенмин. Анын Райым миллион деген бар. Бажы кызматы ал кезде бюджеттин акчасын каалагандай калчаганын дагы бир далилдеп береле. Ошол кезде бажычылар Дубайга барып, жаңы жыл тосуп келишкени да коомчулукту ызалантты эле. Начальник отдел бүт начальниктер жаңы жылда отпускага чыгышкан. Жалаң начальниктер жаңы жылда отпускага чыгып атышат. Себебин айтып берейин мен сиздерге. Бардыгы за предел страны жаңы жыл тосуп келишти. 30-40 тай. Бардыгы көпчүлүгү биздин таможня Манастан учпай, Алматадан учушуп. Издерин жашырышып. Негизи Алмазбек Атамбаев башкарган учурду коррупция гүлдөгөн мезгил деп атасак жарашат. Себеби анын учурунда системалуу түрдө жемкорлук болуп турган. Буга Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдө кымындай тетиктерден да ол чойгон каражат кымырып алганы далил. Ичинде гемпростеле бар $600. Обыкновенный пласка болупчу. Обыкновенный пласка болупчу. $600 деп. Дагы бири болсо бул тарых музейиндеги алешемдиктер. Андагы эмеректер, жабдыктар миллиондогон акчага алдык деп кагаз түрүндө көрсөтүлгөнү менен чындыгында баасы менен сапаты дал келбей коомчулукту кыжырданткан болчу. 600. Их 54 штуки считайте. Баса Атамбаев менин убагымда энергетика боюнча ири долбоорлор ишке ашкан деп төшүн какканы менен бардыгын карыз акчага жасап жасабай орто жолдо калган. Бир эле мисал.
убагында дүркүрөтүп баштаган жогорку нарын каскадынын курулушу башталбай жатып токтоп калган. Буга байланыштуу ошол кездеги бийлик Орусиялык Русгидро компаниясы менен келишим түзгөндө, алар курулушка 37 миллион доллар чыгымдалды деп доомат койгон. Бирок депутаттык комиссия муну ашыкча көрсөтүлгөн деп таап, курулушта жемкордук бар деген алдын ала тыянагын чыгарган. Российские компании абсолютно не собирались достраивать и верхний Норильск каскад, и даже не собирались начинать Камбарату-1. Кийин Атамбаевдин командасы Русгидро ишканасынан долбоорду алып, 12 ГЭС курабыз деп, чехиялык Liglas Trading деген компания менен келишим түзүп, кол коюшуп жиберишкен. Багы жокко дагы жок болуп, ал компания фейк болуп чыккан. Журналисттер аталган ишкананын дарегине барганда, бузулган эски заводдун орду болуп чыккан. Атамбаевдин бийлиги ошол фейк Liglas Trading компаниясына дагы келишим түзүп, кайра бузган үчүн 3 миллион доллардай карыз болуп, төлөөгө милдеттүү болуп калган. Бул деген ошол кездеги бийликтин инвестор менен иштешүүдөгү шалаакылыгы деп билсек болот. Тарыхта Алмазбек Атамбаев чуулгандуу коррупциялык иштерден башы чыкпаган бийлик башчысы катары эсте калды көрүнөт. Себеби анын учурунда миллиарддаган суммадагы акчалар кымырылып алынганын убакыт көрсөттү.